Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн биз сиздер менен Араган райондук балдар чыгармачылык борборунда 17 январь эл аралык ойлоп табуучу балдардын күнү иш-чарабыз менен ачык деп жарыялайбыз. Бүгүнкү иш-чарабызга негизинен Араган райондук балдар чыгармачылык борборунун 8 атайын ирими келип катышып отурат. Айтсак, бул жерде инфознайка, архитектура, инженер программист, ошондой эле жаш тескөөчү, жаш физик, ойлоп табуучулук деген аталыштагы иримдердин көргөзмөлөрү уюштурулууда. Көргөзмөдө илим техника жаатында жана ойлоп табуучулук жаатындагы жасалган балдардын кол эмгектери жана кол өнөрчүлүктөрү даярдалып коюлду. Мында өзгөчө балдар инженердик багытта жана ошондой эле инженердик багыттын ичинде электротехника боюнча дагы өздөрүнүн кол эмгектерин жасап бүгүнкү иш-чарага катышууда. Негизинен Араган райондук балдар чыгармачылык борборунда өзгөчө инженердик ойлоп табуучулук боюнча техниканын автоунааларын кураштырууда жана ошондой эле жаш тескөөчү ириминде жол белгилери менен ошол макеттердин жалпы түзүлүштөрүн жасоодо кеңейтилген макеттердин көргөзмөлөрү уюштурулду. Ириминде дагы ушундай көргөзмөлөр уюштурулду. Мындай ошол үйдүн толук макети менен кошо алардын түзүлүштөрү өзгөчө жасалганда бул жөнөкөй үйгө керексиз буюмдардан керектүү көргөзмөлөрдү жасашып, балдар өз кол өнөрчүлүгүн дагы көрсөтө алышты. Ошондой эле дагы биздин балдар чыгармачылык борборуна караштуу инфознайка деген атайын жаш иримде мына ушундай көргөзмөлөр дагы даярдалды. Балдарыбыз бул бүгүнкү иш-чарабызга катышкан балдар эң активдүү делген инженердик техника боюнча келген окуучуларыбыз. Урматтуу мугалимдер жана эжекейлер, мен бүгүн көргөзмөгө батарлуу кайраттуу жасап келдим. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүн 17 январь эл аралык ойлоп табуучу балдар күнүгө биз көргөзмөнү ачтык. Бул көргөзмөгө мен жаш төскөөчү иримиге мындай жол белгилери коюлган жолдун макетин жасап келдим. Бул жолдун макети балдарга дагы айдоочуларга дагы керектүү жолдун макети болуп, булда светофордо кандай өтүү керек, ана жол жүрүүчүлөр кандай өтүү керек, бул ошол макет жолунда. Бул макетибиз эскертүүчү белгилер жолунда. Атайын ошол эскертүүчү белгилерге арнап, ошондой жол кырсыктары, мындай жол белгилери коюлган макет. Бул картинкалар жаш балдар үчүн ар дайым зебрадан, анан светофор бар жерлерден өтүшү керектигин эстетүүчү сүрөттөр болуп эсептелет. Биздин Араган райондук балдар чыгармачылык борборунда бүгүнкү 17 январь эл аралык ойлоп табуучу балдардын күнүнө карата даярдалган иш-чарабыз соңуна келип жетти. Бүгүнкү иш-чарабызга биздин жерлерден, мектептерден келген окуучулар жана биздин илим техника жаатында иримде иштеген мугалимдер бүгүнкү иш-чарабызга аябай активдүү катышты. Иш-чарага келип катышып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки иш-чараларда жолугушканча сак саламатта калыңыздар.